Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өнөр-жай, энергетика жана ген пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовдун маалыматына караганда, кумтөр гени иштетиле баштаган 1997 жылдан 2018 жылга чейин генден 374,3 тонна алтын өндүрүлгөн. Андан тышкары быйыл дагы 12 тонна алтын казылып алынган. Бүгүнкү күндө борбордук карьерде 77 тонна 595 килограмм, Сары Төрдө 16 тонна 614 килограмм, Түштүк Батыш карьеринде 10 тонна 136 килограмм алтындын запасы бар. Жалпысынан 104 тонна 345 килограмм алтын бар. Андан тышкары дагы 23 тоннадай алтын бар деген божомол бар. Советтер Союзунда чалгындалгандан кийинки маалыматтар боюнча генде 716 тонна алтын болгон, деди Осмонбетов. Кумтөрдү иштетүү боюнча келишимге канадалык Камека компаниясы менен кыргыз өкмөтү 1992 жылы кол койгондон бери гендин айланасында нааразылык токтой элек. Алгач Кумтөр Оперейтинг компания ишканасы түзүлүп, 1997 жылы алтын өндүрүлө баштаган. Ал учурда бул долбоордогу Кыргызстандын үлүшү 67%, ал эми Камеканын үлүшү 33% түзгөн. Бирок 2004 жылы долбоорду кайра түзүү же реструктуризациялоо боюнча келишимге кол коюлган. Агалай Кумтөрдөгү Кыргызстандын жана Камеканын бардык акциялары жаңы түзүлгөн Центера Голд компаниясынын ээлигине өткөн. Анда Кыргызстан Центера Голдтун 33% акциясына гана ээ болгон. Кыргызстандын Центерадагы үлүшү азыр 26,6 гана пайызды түзөт. Бүгүн 10 сентябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу парламенттин токтомдорунун аткарылышын талкуулап жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков судьялык кызматка бош орундарга талапкерлерди кароодо алардын кесипкөйлүгүнө гана эмес, адеп ахлагына, ыймандуулугуна да көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу ал 10 сентябрда судьяларды тандоо кеңешинин төрайымы Элмира Барыктабасованы кабыл алган учурда айтканын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчы жолугушууда судьялар үчүн тандоо сынагынын сапатын жогорулатуу керектигин айтып, судьяларды тандоо кеңеши өзү ачык иштеп, бардык мүмкүн болгон коррупциялык коркунучтарды жокко чыгарышы зарыл экенин кошумчалады. 2017 жылдын декабрынан баштап 2019 жылдын сентябрына чейин президенттин кароосуна киргизилген судьялык кызматка талапкер болгон 171 адамдын ичинен 63 судьянын талапкерлиги негиздүү себептер менен четке кагылып, судьяларды тандоо боюнча кеңешине кайра кайтарылып берилген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2016 жылдан бери алгачкы жолу чогулуш өткөрүштү. Бул тууралуу Говорит ТВге убактылуу өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев билдирди. Анын айтымында жолугушуу бейформалдуу өткөн. Анда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду абактан үй камагына чыгуусу менен куттуктап, бир катар темалардын алкагында жана ошондой эле өлкөдөгү азыркы саясий кырдаал тууралуу сөз болгон. Убактылуу өкмөттүн чогулушуна экс-президент Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азимбек Назаров, Кубатбек Байболов, Эльмира Ибраимова, Болот Шер жана Дүйшөнкул Чотоновдор катышкан. Сариев кошумчалагандай жолугушууга камактагы мурунку президент Алмазбек Атамбаев жана Иса Өмүркулов катышкан эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жаткан Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча соттук отурум 24 сентябрга жылдырылды. Соттун кийинкиге калтырылышына мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ооруп жатканы негиз болду. Буга байланыштуу ал өзү жана жактоочусу Нурбек Токтакунов судьядан сотто 1 аптага жылдырып турууну суранышкан. Ошондой эле жогорудагы иштерди караган судья да алмашты. Буга чейин ишти Айбек Эрнес уулу карап келаткан болсо, мындан ары сотко Марат Сыдыков төрагалык кылат. Судьялардын алмашуусунун себеби айтылган жок. Улуттук тарых музейи менен Ысык көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адам айыпталууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейдеги коррупция 1 жыл мурда ачыкка чыккан. Кийин шерек башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет 101,6 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш иши саясий негизде козголгон деген пикирин билдирген. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, куюлуштуруп сүйлөп аркасында калбыры бар өкмөт мүчөлөрүнүн түшүнө кирген КСДПнын депутаты Рыскелди Момбековго Текебаев туура баасын бериптир. Ал Армениядагы, Украинадагы акыркы окуяларда эле биздин дагы коомчулук эски саясий элитадан чарчады. Мен жаш курак тууралуу айткан жокмун. Эл системалык саясатчылардан тажады. Элдер жаңы баатырды издеп жатышат. Рыскелди Момбеков ушундай стандарттуу эмес, салттуу эмес саясатчы. Анын рейтингин караңыздар. Акыркы жылдагы рейтингтер боюнча социалдык тармактардагы көрүү
көзөмөлдөр. Пикир калтыруулар боюнча Рыскелди Момбековго тең келгендер жок. Саясатчы катары мен бул процесстерге кызыгып дагы, кызганып дагы көз салып келем. Момбеков өсүүгө даяр экенин көрсөттү. Фольклорчудан дагы көрүнүктүү саясатчы чыгарын далилдеп жатат деп Текебаев кызыгып да, кызганып да пикирин билдириптир. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов мамлекеттик корукка кирген 16 000 гектар жер Кумтөр долбооруна кен казыш үчүн берилип кеткен деген маалыматты четке какты. Ал жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында Кумтөрдү иштетүү боюнча 1997 жылы жаңы лицензия берилгенин, анда 26 660 гектар жер берилгенин айтты. Кумтөр боюнча ар бир жаңы келишимде ар кандай сандар жазылган. Бирок 26 660 гектар жер 1997 жылы эле берилген. Андан кийин өкмөт мамлекет 1 гектар жерде кош берген эмес. Тескерисинче кийин тактай келгенде 26 400 гектарга чейин азайган. Ал эми Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбеков буга чейин азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө келишимге ылайык өкмөт мындан 10 жыл мурунку милдеттенмесин аткарганын айткан. 2009 жылы концессиялык келишим бекитилип жаткан учурда Кумтөргө кошумча кен казууга 26 000 гектар жер аянты берилген. Бирок 2012 жылы өкмөт бул токтомун жокко чыгарып, кошумча берилген жердин аянты 10 000 гектар эле болуп калган. Анан биз ошол 2009 жылдагы келишимдин шарттарын аткарыш үчүн 16 000 гектар жерди кайра кайтарып бердик. Анткени 2009 жылдагы келишимдин негизинде 26 000 гектар жер аянты кошумча кен казууга берилип, анын эсебинен биздин акциялар көбөйгөн. Ага чейин биздин Центеррадагы акциябыз 15% болсо, кийин 33%га азайган. 2009 жылы 6-июнда ошол кездеги өкмөттүн токтому менен Сары Чат Эйр Таш мамлекеттик коргоонун түштүк батыш аймагындагы Кумтөргө жакын жер аянты Кумтөр Голд компаниясынын карамагына өткөн. 2010 жылы 14-июнда Сары Чат Эйр Таш мамлекеттик коргондагы Кара Сай, Коёнду жана Үч көл тилкелеринде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берилген. 2012 жылы бул маселе өкмөттө каралып, өзгөчө кайтаруудагы жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда мамлекеттик корукта геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынары көрсөтүлгөн. Нариман Түлеевден алынган 8 батирди сатып, элди сызга отургузду деп шектелген мэриянын мурунку кызматкери АЭ Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алган. Муниципалдык мүлк башкармалыгынын мурдагы кызматкери кылмыш жаза кодексинин 204-биренеси менен айыпталып жатканы боюнча маалымат берилди. Белгилей кетсек, буга чейин мэриянын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчиси кылмыштуу схеманы аныктап чыкканы айтылган. Кала мэриясынын мурунку кызматкери муниципалдык мүлктү сатуу боюнча аукциондун протоколдорун жасалмалап, Москва көчөсүндө жайгашкан 8 батирди сатып ийген. Аталган кызматкер мэрияда болгону 1,5 ай иштеген. Анын мыйзамсыз аракеттеринен $583 000 чыгым келтирилгени белгилүү болгон. Милиция шектүү Баткен облусунда жашырынып жүргөнүн, Тажикстанга өтүп, андан ары Түркияга учуп кетүүнү пландаштырганын маалымдаган. 8-сентябрь күнү милиционерлер менен УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматындагылар шектүүнү чек арадан өтүп бара жаткан жеринен Лейлек районунан кармашкан. Эске салсак, сот 2017 жылы экс-мэр Нариман Түлеевден 11 батирин конфискациялап мамлекетке өткөргөн. Анын 8-и мэриянын, ал эми 3-өө башкы прокуратуранын балансына берилген. Парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Бирок коомчулукта парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөөрү да айтылып келет. Супер КЖ порталы жогорку кеңешке шайлоо мөөнөтүнөн мурун ушул жыл өтсө, анда кайсы партияларда жеңип чыгууга мүмкүнчүлүк жогору деп ойлойсуз деген собол салды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында, жакында парламенттик шайлоо өтө турган болсо, бийликтин бир партиясында жеңишке жетүү мүмкүнчүлүк болот. Эгерде шайлоо жакын убактарда өтө турган административдик ресурстарды, укук коргоо органдарынын ресурстарын пайдаланып, жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бийликтин гана партиясында болот. Ал эми калган партиялар чоң альянстарды түзүүгө туура келет. Анткени 9% босогол менен өтүү, каражат маселесин чечүү бардык партиялар үчүн оор болот. Биздин шайлоочулардын добушу кымбаттап баратат. Ар бир депутаттын орду $500 000 тегерегинде турат. Ар бир партияга $15-20 миллион акча керек. Ушулардын баарын чечүү үчүн ар аймактардан чыккан ар түрдүү көз караштагы саясатчылар, ишкерлер, олигархтар биригүүгө мажбур болот, дейт Равшан Жээнбеков.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов өзүнүн иш-аракеттери менен милициянын кадырына чоң шек келтирип, генерал наамын алып жүрүүгө татыктуу эмес. Бул тууралуу Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын ветерандар кеңешинин төрагасы Нимат Арапов өзүнүн ачык катында билдирген. Төмөндө анын арызын өзгөртүүсүз келтиребиз. Үстүбүздөгү жылдын 7-8 августунда өлкөбүздө Кыргызстан үчүн эле эмес, бүтүндөй Борбордок Азия үчүн маанилүү окуя болуп өттү. Анткени өлкөнүн мурдагы президенти камакка алынды. Саясий өңүттөн ала турган болсок, ар бир жаран бул окуяга өз баасын берет. Мен Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын ветерандар кеңешинин төрагасы болгондуктан бул окуя боюнча өз пикиримди билдирүүнү туура көрдүм. 7-8 августтагы окуялар кыргыз мамлекети үчүн абдан кайгылуу болду. Биздин мурдагы президентибиздин иш-аракеттери абдан жаман кесепеттерге алып келди. Ал үйүнө коңшу колоң балдарды, аялдарды, бандит сымалдарды чогултуп алып, үйүн кайтартып, бир машина толо таш жүктөп келип, мамлекеттин мыйзамдарына караманча каршы аракет кылды. Ал эми милициянын, ИИМдин жетекчилигинин жана министрдин өзүнүн атайын операциясын мен абдан туура жана профессионалдык деңгээлде жасалган деп эсептейм. Эгерде милициянын иш-аракеттерине жалпы баа бере турган болсок, алар өзүнүн чеберчилигин, уюшкандуулугун көрсөтүп, операцияны ийгиликтүү ишке ашырышты деп эсептейм. Бул учурда милиция өз милдеттерин так жана кылдат аткарды. Албетте коомчулукта бул окуялар боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Мен башында айткандай эле, мен саясий өңүттөн баа бере албайм. Болгону андагы министрдин орун басары Курсан Асановдун дарегине айтылып жаткан айыптар боюнча өз пикиримди билдире алам. Мен анткени бүткүл өмүрүмдү милицияга арнагам. Мындай абалда мен ар дайым милицияга болгон мамилемди билдирип, анын ар намысын коргоп келем. Мына ошондуктан айтарым, Курсан Асанов өзүнүн аракеттери менен милициянын кадырына өтө чоң шек келтирди. Мен ал үчүн өтө уялдым. Ооба, мен Курсан Асановду 25 жылдан бери тааныйм. Аны Кыргыздын бычакка сап жигити, калыс генерал, министрдин мыкты орун басары деп эсептечүмүн. Ал өзүнүн жасаган иштери менен көңүлүмдү калтырды. Айтор ал генерал наамын алып жүрүүгө татыктуу эмес деп эсептейм. Андан бери бир аз убакыт өттү. Асановго айыптар тагылды, иш иликтенип жатат. Бирок Атамбаевга каршы кээ бир далилдер жоголуп кетти. Алар Курсан Асановдун уулунун жан сакчысынын аркасы менен жоголуп, коомчулукка кээ бир жашыруун маалыматтар Асанов тарабынан каршылаш тарапка жеткизилгени маалым болду. Эгерде бул фактылар толугу менен далилдене турган болсо, анда Асанов өзүн оф көрүлүшү керек деп жазган. Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын ветерандар кеңешинин төрагасы Нимат Арапов. Бүгүн 10 сентябрда Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Анвар Артыков өлкөдөгү пенсионерлердин абалы боюнча суроо салды. Эмне үчүн биздин өлкөдөгү пенсионерлер 80 чарчы метрден ашпаган ГПде жашаган кедей деген стереотип жашап келген. Алар каражат тапкан иштеринен кетип, татыктуу эс алууга чыгышат. Эмнеге алар чоң батир алып, туугандарын чакырып коноктосо алышпайт? Дүйнө жүзүндөгү пенсионерлер акчалуу туристтер деп аталышат. Мисалы, Японияда пенсиясы миллиондоп берилет. Аны балдарына эмес, өздөрүнө жумшаш керек. Бизде болсо пенсия аз, салыкты кантип төлөйбүз деп жүрүшөт. Элдин баары Орусиянын жырандыгын алып, ошол жактын пенсиясын алууну көздөп жатышат. Өкмөттө элден башка каражат таба турган булагы барбы деп суроо салды. Бул жыйында депутаттардын катышуусунда Кыргыз Республикасынын салыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып жатат.